Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей биздин достор. Сиздер көрүп жаткан 7-чи каналда Балапан шоу программасы. Өзүңөр билгендей, жекшемби күнү татынакай болгон биздин таланттуу досторубуз келип, сиздерге кызыктуу маектерин куруп, таланттарын тартуулайт. Андыктан баарыңарды экранга жакыныраак чакыралы. Бүгүн дагы биздин студияга мыкты-мыкты өзгөчө таланттар келди. Ал эми сиздер экранга жакыныраак отуруп, биздин Балапан шоуну аягына чейин, урматтуу кичинекей бөбөктөр, калтырбай көрүңүздөр. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I will have a journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My sisters all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My city, waka, waka, my waka, waka, my Jungle is a Mazibu, yeah. 'Cause this is Africa. This time for Africa. Jungle, eh, eh, jungle, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Jungle, eh, eh, jungle, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. Ал эми урматтуу кичинекей достор, көрдүңөр биздин бийчилер, бүгүнкү биздин келген студияга келген коноктор өтө таланттуу, ошондуктан экранга жакыныраак отурсаңыздар болот. Бүгүн бизге студиябызга Айкөл бийчилер тобунун татынакай сулуу кыздары келди. Саламатсыңарбы кыздар? Саламатсызбы? Жакшы келдиңерби? Жакшы. Манай жакшы. Мына урматтуу кичинекей бөбөктөр, жалпы эле биздин көрүүчүлөр, мына ушул Айкөл бийчилер тобу өздөрү бийлейт, көп жакшы жерлерге барып, мына мен астында турган кубокторду, дипломдорду, грамоталарды, деги эле бардык кароо сынактарда мыкты-мыкты байгелерди алып, өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, элге жакшы бийлерди тартуулап жүргөн биздин татынакай сулуу кыздарыбыз келип отурат. Кыздар кош келгиле. Бардыңарга биздин көрүүчүлөр менен тааныштырдык. Айкөл бийчилер тобу деген негизинде Айкөл бийчилер тобунда абдан жамаатында көп бийчилер бар, бирок азыр мынакей биздин студияга төртөңөр келип турсаңар, адегенде эле биздин көрүүчүлөр менен учурашып, саламдашып, тааныштырып, өзүңөр да кайсы жактан болосуңар, кайсы мектепте окуйсуңар, кененирээк айтып өтсөңөр. Сенден баштайлы кел. Менин атым Эркинбаева Мерим, 6-гимназияда окуймун.
Бул жылы 11-класска көчтүм. 11-класты көчтүң, Ооба. Сен атың? Менин атым Турдубаева Жамал. Мен номер 2 гимназиядан келдим. 8-классы бүтүп 9-класс болдум. Ой, вали, анан? Менин атым Дилдебекова Айназик. Мен 1-школунда Чыңгыз Айтматовдо окуйм. Быйыл 9-класска көчүп жатам. Жакшы. Мен Жоробекова Аслай. Мен Новопавловканын 1-мектебинде окуйм. Бул жылы 9-класска көчтүм. Мынакей урматтуу, көрдүңүздөрбү достор, биздин бийчилер жалаң эле окубастан ошол убакта дагы бийди, дагы башка бир кружокторду, негизи ушул бийден башка дагы бир жакшы кружокторго, спорт жаатында барасыңарбы же жалаң эле бий менен эле кечке алектенесиңерби? Жалаң эле бий менен эле алектенебиз го. Силерчи? Жалаң эле. Негизи бийге дагы убакыт көп кетет да. Анан окуудан кийин бийге барыш керек, бийден кийин үйгө барыш керек, ата-энеге жардам бермей, тамак жасамай, идиш жуумай, бардыгына жетишип атасыңарбы анан? Жетишебиз. Азаматсыңар. Мынакей негизинде бардык убакытты туура пайдаланса, бардык адам ийгиликке жетишет, Анан Айкөл бийчилер тобу деп калдык. Сенден сурайлык дегенде. Айкөл бийчилер тобуна ошол киргениңе канча жыл болду? Мына быйыл буйруза эң аксакалы десек болот экен, улуусу сен экенсиң, Анан канча жыл болду ошол Айкөл бийчилер тобунда бийлеп жатканыңа? Айкөл бийчи тобуна киргениме 2 ай эле болгон. Ага чейин башка жакта? Ага чейин башка жакта билеп эле жүргөм. Эмнеге башка жактан Айкөл бийчилер тобуна келдиң? Ал жакта чачырап кеткен болчук да кыздарчы, анан кыздар жок болуп калгандан айла жоктон кеткем да. Эң баш кызы бийди сүйөт турбайсыңбы? Эгер баягы чачырап кеткендердин бардыгы кээбиркилер башка жактарга кетип калат, курстарга кетип калат, сен бийди таштабай, кайра эле бийге тапшырып Айкөл бийчилер тобуна кошулуп алган турбайсың. Келгенде кандай кабыл алышты Айкөл бийчилер тобунун жалпы кыздары бийчилер? Бийчилер аябай жактырбай, мындай анткен жокпу? Жок, сразу жакшы эле кабыл алышкан. Сен деле Айкөл бийчилер тобуна канча жыл болду сага? 3 ай болду. Мен ага чейин 3 жашыман баштап башка танцага барып баштагам. Анан бул танцга Айкөл группасына келдим. Танцга группа. Дароо эле Айкөл бийчилер тобуна келдиң. Азаматсың. Мына ошол мурда башка группада жүрүп жүрсүң, анан кийин ошол Айкөл бийчилер тобуна келдиң да. Салыштырмалуу тигил группадан бул группа кандай экен? Жогорураак бекен же пазыраак бекен? Эжекелери кандай окутат экен? Алина Нурлановна аябай жакшы окутат. Бияк жогорураак. 3 айдын ичинде ошондо кандай бийлерди үйрөндүң? Эмнеси жакты 3 айдын ичинде сага? 3 айда биз ар кандай конкурстарга бардык. Майрам шаңы конкурсуна барып 1-чи место алып келдик. Ошол. Азамат, конкурстарга барганда эми ал жерде көп бийчилер болот да. Бийчилердин арасынан сурулуп чыгып 1-чи орунду алыш өтө эле кыйын. Ал үчүн аябай талант керек, ал үчүн аябай өнөр керек, Анан ошол кайсыл бийди бийлеп 1-чи орундукту алдың? Сардал кыз. Сардал кыз деген чыгарманы. Бүгүн да ошол бизге ошол Сардал кызды бийлеп бер, себеп дегенде биздин көрүүчүлөр, мына ошол 7-чи каналда балапан шоу көрүүчүлөрү жалаң бийчилер да. Комузчулар келгенде жалаң комузчулар көрөт, ырчылар келгенде жалаң ырчылар көрөт. Анан азыр бизде республика боюнча биздин телени карап, Сардал кызды кандай бийлейт болду экен деп суктанып жаткан болуш керек. Анда чогуу Сардал кызды көрөлүк бийлегенин, анан маек улантабыз. Урматтуу биздин бөбөктөр, азыр биздин татынакай сулуу кызыбыз мына ошол 1-чи орундукту ушул Сардал кыз деген бий менен алган. Мына ошону силер менен биргеликте шоу көрөлүк. Sardal kız, sen da жалгыз, мен жалгыз. Нерейна десем алтан кыз, бер албадым Сардал кыз. Өтүңдүн өкчөсү кылдан бекен Сардал кыз. Экөөбүздүн ортогуз азымдан бекен Сардал кыз. Өтүңдүн өкчөсү кылдан бекен Сардал кыз. Экөөбүздүн ортогуз азымдан бекен Сардал кыз. Заттың куйругуна күмүш десем кыл окшойт. Экөөбүздүн ортобуз күнчүлүк десем майга окшойт. Ак боз аттын куйругу алтын
айчыл десем жылга окшойт. Ак боз аттын куйругу алтын десем кылга окшойт. Экөөбүздүн ортобуз айчыл десем жылга окшойт. Көгөбүздү кубалап мен олукканмын сардалгыз. Көкте элестин жанынан не жолукканмын сардалгыз. Ак өгүзүн кубалап олукканмын сардалгыз. Ак белестин жанынан жолукканмын сардалгыз. Ак өгүзүн кубалап олукканмын сардалгыз. Ак белестин жанынан жолукканмын сардалгыз. Сулуу булактан суу аласың сардалгыз. Каралада моюн катардай чуаласың сардалгыз. Ак мөңгүлү дайрадан суу аласың сардалгыз. Ашыктыгым аңсайына бураласың сардалгыз. Ак мөңгүлү дайрадан суу аласың сардалгыз. Ашыктыгым аңсайына бураласың сардалгыз. Ак мөңгүлү дайрадан суу аласың сардалгыз. Ашыктыгым аңсайын бураласың сардалгыз. Кол чаларыбыздын эле Айжамалга кол чалып коелук. Абдан сардалгысты сонун биле бир чындыгында биринчи орунду ала турган эле бий болуп тур. Аны биз андан кийинки биздин татынакай сулуулар отурат. Эми бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөргө, биздин бөбөктөргө, биздин досторго дейли жалаң бий тартуулайбыз. Андан кийин сага суроо берели. Эми мына ошол сен деле ушул бийчилер тобунда баштан катышасыңбы? Сен деле же 2 ай 3 ай болду келгениңе? Жок, мен бул Айкөл бий тобуна катышканыма 2 ай болду. Мен бияка катышканда бул жакта кыздар өлө тартиптүү келгенде бат эле кабыл алышты да. Ошо. Мен азыр таң калып атам да, Айкөл бийчилер тобу аябай мындай таланттуу экен депчи. Себеп дегенде эжекеңер, баягы окуткан мугалимиңер бийден абдан жакшы окшойт, жакшы үйрөтөт окшойт силерге. Эң башкысы ошонун тартибинде, ошонун тилин алсаңар, мондай ийгиликтерге жетет экенсиңер. Буга чейин кайсыл бий тобунда бийлеп жүрдүң? Эгер жашыруун болбосо атын айтчы. Буга чейин мен бийде бийлеген эмесмин. Эң биринчи тобум ушу Айкөл. Дароо эле. Бирок үйдө бийлеп жүрчүң, Ооба. Тойлорго барганда бийлеп, туугандар менен Азамат, үйдөгүлөр ата-энең кандай бийге бар дедиби сени? Жок, мен өзүм бийди өлө сүйгөнүм үчүн ушул Айкөл тобуна катыштым да. Бул Айкөл тобун каяктан таптың? Школдо чогулган подружкам бар болчу. Ал дагы ошол Айкөл тобуна катышат. Вот. Ошол жактан таанышып, табышып алдык да кой. Эң башкысы баягы жаштын тилегин берет деп коет го. Өзүң кичинекейиңден ошол бийге кызыгып, бийлегиң келип, подружкаларыңды көрүп, классташтарыңды көрүп бийлегиң келип жүргөн экен. Акыры мынакей 2 айдан бери Айкөл бийчилер тобуна келген экенсиң. Эми буйрузда ийгилик дейлик сага. Мыкты ийгиликтерди жарат. Бийдин артынан мына ошондой Кыргызстанга эмес, дүйнө элине таанымал бийчилерден болгула дейлик. Андан кийинки биздин татынакай сулуубузга мен ушул кубоктор боюнча сурагым келип жатат да. Биздин астта дипломдор турат, кубоктор турат. Анан кайсыл жактарга бар ушул конкурстардан жеңип алдыңар? Ушул боюнча айтсаң. Биринчи конкурс Ысык көлдө болгон. Биз экинчи место алып келгенбиз. Ушул бий менен. Анан дагы бир место тоже Ысык көлдөн, Рух Ордодон биринчи место алып келдик. Экөө тең ошо көлдөн, Ал жака ким чакырат силерди? Министрликтен чакырабы, же атайын мугалимдерге кат келеби? Же өзүбүз барып катышабыз деп барасыңарбы? Мугалимибизге кат келет. Атайын Ысык көлгө келгиле. Анан көбүнчө ушул балдардын бий кружоктору, бий конкурстары балдар сейтек борборунда өтөт да. Ал жака да барып турасыңарбы? Сейтек борборуна барып катышып Сейтек борборуна бара элекпиз пока что. Бар элексиңерби? Буйруза барасыңар, ал жакта дагы мыкты-мыкты ушундай конкурс кароо сынактар болот. Анан ал жактан дагы утасыңар. Анан урматтуу биздин достор,
биздин көрүүчүлөр. Мына ушундай биринчи орунду, экинчи орунду ушундай дипломдорду кандай бийди бийлеп алды деп мен кызыгып турсаңыздар, мына ошол кереметтүү көл жээги, ысык көл жээгинде өткөн, Ырхордо комплексинде өткөн Айкөл бийчилер тобу барып, ошол жактан биринчи орунду алып келген. Бул Папури бий, азыр ошол бийди көрбөйлү, сиздер бийлеп бергиле, биз карап туралыгы, Айчамал экөөбүз, Ошондуктан бизге жакыныраак отуруңуздар дагы мына ошол Айкөл бийчилер тобунун ысык көл жергесинде ийгилик алып келген бийин сиздер менен чогуу көрөлүк. Кол чабуулар болсун, азамат кыздар, бир өзүбүз кол чабып коелу. Себеп дегенде азыр биздин экрандын сыртында дагы биздин достор карап отурат, кызыгып отурат. Силердин формаларыңарга, анан сенден сурайын да, жылына ушул эми сен жаңы келипсиң 2 ай, мурунку бий топторунда деле формаларды өзүңөр тиктиресиңерби же атайын эжекеңер спонсор таап тиктирип береби? Спонсор таап тиктирип берчү. Бүгүнкү формаларыңардын цветтери өзгөчө экен. Абдан сонун, муну эжекеңер өзү тигеби же атайын буйрутма берип бир жерге барып тиктиресиңерби? Бир жакка барып тиктиребиз. Атайын акчасын төлөп, Мадинага барып, материалды сатып алып, кандай материал жакшы келет? Эң башкысы баягы сахнада ачык свет, сахнада бир кооздук, жалтырак, жултурак абдан жакшы көрүнөт эмеспи? Ал да силер таанып тургандай сөйкөлөр, азаматтыңар кыздар. Анан дагы эми кененирээк сүйлөшөлү бүгүн, Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр дагы силерди карап, кызыгып, суктанып, силердей бийчи болгусу келип отурат да. Анан эми окууну бүткөндөн кийин ушул бий деле тандап кетесиңерби же келечекте бир башка кесиптин ээлери болгуңар келеби? Башка кесипти тандайбыз деп ойлойм. Бийге вообще тандабайсың. Кайсы кесип тандайсың? Негизи кандай мугалим болгуң келеби, врач болгуң келеби, же башка дагы бир кызматта иштегиң келеби? Менин азыркы алдыңкы оюм башка өлкөгө чет мамлекеттерге барып баштан айтып салышын, поступить кайт болот. Кандай дейсиң? Поступить за рубежом. Башка жакка барып, башка өлкөлөргө тапшырып иштейм, ошол жака калам деп. Башка өлкөлөргө барып, шашпай айтайын баштан. Башка өлкөлөргө барып тапшыргым келип атат. Барабы. Кол чабып коелу. Чындыгында тилек кыла бериш керек.
баягы пенденин оозунда болсо Алланын кулагында деп коет экен. Анан жаштар көбүрөөк жакшы тилектерди тилесе ошол ийгиликтерине жетип атпайбы? Эң башкысы башка өлкөгө барып, өзүң каалаган окуу жайга тапшырып. Эми эмнеге башка өлкө? Бизде айтат го, башка туристтер келгенде, башка жактан жет мамлекеттен коноктор келгенде айтат да, Кыргызстан абдан сонун экен, Кыргызстан абдан кооз экен, тазасы жакшы экен, абасы таза экен, суусу таза экен. Анан эмне үчүн башка өлкөлөргө барып окуйсуңар депчи? Анткени ал жакта менин байкелерим, эжекелерим окуйт, анан менин атама айтып келгиле кызыңарды окутабыз деп Кызыктырып атат. кызыктырып атат, анан ошон үчүн эле. Тура, ал жакты да барып көрүш керек, Сен кайсы окууга тапшырган атасың? Мен өзүм врачка тапшыргым келет. Бирок танцыны калтыргым келбейт. Врач болгондон кийин бош убактымды танцыга. Врачта бош убакыт болбойт да, кантип бошойсуң анан? Кечинде чогултуп алыппы? Жакшы, сен? Мен келечекте юрист болгум келет. Бирок мен танцыны таштагым келбейт, анткени бул өзүмө жагат. Ошо буйруса танцымды дагы кошуп, жумушумду да, кесибимди да кошуп иштегим келет. Жакшы, сен? Мен дагы чет өлкөгө тапшыргым келет. Чет өлкөдө окугуң келет. Ооба, окугум келет. Бирок танцыны мен деле таштагым келбейт. Жакшы, баягы бийди таштабасаңар жакшы, кийин чоңойгондо, бала чакал болгондо, келин алганда, кыз бергенде кудагыйлар менен бийлеп, кудалар менен бийлеп, Эң башкысы бул бий дагы бир өнөр. Бул ар бир адамдын колунан келе бербейт. Мисалы мен деле бийлегим келиши мүмкүн, бирок бийлей албайм. Ошондой да, кээ биркилер ырдай албайт, кээ биркилер болсо сүрөт тарта албайт дегендей, ар бир адамдын өзүнүн кызыгуусу болсо, бардык жактан ийгилик жаратса болот экен. Анда силер менен дагы бир отуруп, жалпы биздин көрүүчүлөр менен, кичинекей достор менен силердин дагы бир бийиңерди көрөлүк. Мына ошол урматтуу коноктор, Айкөл бийчилер тобунда биздин кыздар ушулар болсо, мындан дагы жаштар, мындан дагы кичинекейлери, жана ошондой эле алардын жигиттери, кыздары бар. Эң башкысы мына ошол Айкөл бийчилер тобунун жамааты, бийчилери бардыгы таланттуу. Ошондуктан азыр бир бийди көрөбүз, анан мая көзү улантабыз. What color is the sky, mi amor, ay mi amor? You tell me that it's red, ay mi amor, ay mi amor. Where should I put my shoes, ay mi amor, ay mi amor? You say put them on your head, ay mi amor, ay mi amor. You make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing. I'll count it as a blessing that I'm only un poco loco.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу достор, өтө биздин Айкөл бийчилер тобу өнөрлүү экен. Бир бийди даярдаш үчүнчү, мына ушул бир бийди билесиңер да, канча убакыт кетет? 3 жумадай кетет. 3 жумада бир бийди даярдайсыңар, анан ага форма даярдайсыңар, ага дагы 3 жума кетет. Ошентип 1,5 айда бир бий даяр болот экен. Анан жалаң эле бийде ушул мектептерде билесиңерби же баягындай тойлордо да барып чоң группалар бийлеп койсуңарбы? Пока что тойлорго барганы уруксат бербейт, Азыр анткени силердин жашыңар жетпейт, 18ден кийин азыр бизде Кыргызстанда баягы топтор көп да. Ырчылар менен иштешкен, ырчылардын артында бийлеп акча таап атышат, Тойлордо баягы кыз узатуу, келин алуу, үйлөнүү тойлордо киргизип акча таап атат. Андайды кылып акча тапсаңар болот, буйрузачы. Эң башкысы ынтымак, анан талыкпаган эмгек, анан мээнет керек. Анан дагы бир суроо, ушул Айкөл бийчилер тобунда жигиттер да барбы же жалаң эле кыздарсыңарбы? Биздин группабызда жалаң эле кыздар бар. Эгерде мисалы жигиттер менен бийлей турган бийлер болуп калат да, вальс бийлеш керек болуп калат, мүмкүн бирөөнүн артында туруп дагы жигит менен кыз бийлеш керек болуп калат. Анда бирөөңөр жигит болуп шым бие кыласыңарбы? Жок, биз андай бийлерди бийлебейбиз. Только мындай эле кыздар менен. Кыздар менен эле бийлейсиңер, сен Айкөл тобунда жүргөнү канча жыл болду? Мээрим экөөбүз чогуу келгенбиз. 2 ай болду. 2 ай болду өкмөргө тең эле. Сен деле булардай болуп башка топтордо келсиң, Ооба. Азыр эмне себептен биздин достор таң калып аткан болуш керек, булар эмне себептен башка топтон Айкөл группасына келип алышты? Эмне себеби бар болду экен, биз деле баралы деп мүмкүн дагы силердин баягы жамаатыңар, бийчилериңер көбөйүшү мүмкүн. Эжекеңердин аты ким? Жоробекова Акылай. Жоробекова Акылай эжеке, келиңиз, биздин учурдан пайдаланып, экранды карап, биздин эфирди карап бир ыраазычылык айталы эми. Сен айтасыңбы? Эжекеге ыраазычылык билдирели. Рахмат. Дагы мыкты уул кыздар тарбиялаңыз да. Ооба, чоң рахмат. Ушундай жерлерге барганыбызга рахмат. Эжекеңер көрүп жатса сүйүнүп калган болуш керек. Мени тарбиялаган кыздар, мени өстүргөн кыздар да. Эжекеңерге да рахмат айтабыз. Ушундай мыкты таланттуу бийчилерди чыгара берсин. Эң башкысы эжекеңердин тилин алып, ынтымактоосуңар дагы көп ийгиликтерге жетесиңер. Ал эми биздин ушул 7-чи каналда Балапан шоу программасы ар дайым силер үчүн эшиги ачык, Ар дайым жаңы формат тиктиргенде, жаңы видеолорду даярдаганда бизге келип, өзүңөр эле бийлей бербестен, ошо теле аркылуу, биздин телекөпүрө аркылуу жалпы республикада биздин бөбөктөргө, досторго өзүңөр бийлериңер тартылап жүргүлө. Келгениңер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Өнөрүңөр өркүндөсүн, талантыңар ташкындасын, Рахмат. Урматтуу кичинекей бөбөктөр, сиздер 7-чи каналдагы Балапан шоу программасын көрдүңүздөр. Жемиштүү күн жекшемби дейт экен. Таң эрте башталган күнүңүздөр аягына чейин ийгиликтүү болсун. Бүгүн кечке ийгиликтерди багындырыңыздар. Ал эми биздин досторго айтарыбыз, жакшы окугула, ата энеңердин тилин алгыла, мына биздин бийчилерде болуп бий кружоку баргыла, ыр кружоку баргыла, комузга, спортко дегеле үйдө жөн телефон чукуп отурбагыла, ата эненин тилин алып мыкты уул кыздардан болгула. Биз силер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болгула.